Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге үй шартында даярдалуучу булочканы көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 500 грамм un, жарым стакан сахар, жарым стакан сүт, 100 миллиграмм эритилген сливочный май, жарым кашык дрожь, 3 жумуртка, туз, ушулар керек болот. Биринчи сахар салып алабыз. Сүтүбүздү куюп алабыз. Эритилген майыбызды куюп алабыз. 2 кашык un салып, бир аралаштырып алып, ушундай дрожь салып алабыз. Жумуртканын экөөсүн салып алабыз. Аралаштырып алабыз. Унду аз-аздан салып камыр кылышты баштайбыз. Кашыкты алып, колубуз менен камырды кылабыз. Камырыбыз даяр болду. Үстүнү жаап, ыстык жерге коюп коебуз. Камырыбыз ушундай жумшактыкта болуш керек. 30 мүнөт камырыбыз дем алды. Эми камырды биз даярдашты баштайбыз. Бөлүп алабыз. Майда бөлүкчөлөргө бөлүп, ушундай бөлүп алабыз майдалап. Булочкабыз 14 уштук болду. Камырыбызды жайып алабыз. Май менен, сливочный май менен майлап алабыз. Ушундай кылып майлап алабыз. Сахар сеип алабыз. Бычактын жардамы менен кесип алабыз. Экинчисин да жайып алабыз. Май менен майлап алабыз. Сахарды сеип алабыз. Булочкабыздын үстүнү жумуртканы менен сыйпап. Булочкабыздын үстүнү жумуртканы сүртүп алам. Сүртүп алабыз. Жумуртканы. Духовкага 180 градуска коюп бышырып алабыз. Булочкабыз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.